Bizde telefon байланыш бар екен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Түз байланышта сурооңузду бере бериңиз. Саламатчылык. Адахан Кимсанбаевич, мен сизге суроо берейин дедим эле. Эгер сиз президент болуп шайланып калсаңыз, казино, түнкү клуб Оштогу, Бишкектин ичиндеги түнкү клубдарды, казинолорду жоюуга кандай көз карашыңыз? Анан биздин деген кыргыз кыздарыбыз түндө көп база турган болуп калды азыр. Биздин кыргыз кыздарыбыз кыргызмайдан калыш керек болчу. Илгерки кыздар кандай, азыркы кыздар кандай? Анан ишиңизге ийгилик, мен сизди колдойм. Рахмат. Биз сизди шайлайбыз. Рахмат эжеке, рахмат. Жакшы. Жанакы түнкү оюн зоок клубтарды айтып атат го дейм, казинолорду. Казинолорду, түнкү клубдарды. Биздин кыргыз элинде негизи пейлибизге туура келбейт ошо кумар оюндарчы. Мусулманчылыкта да кумар оюндары өтө чоң күнөө деп эсептелинет. Өтө чоң күнөө. Мүмкүн жанакы иманыбыздын кетип барткандары, Кыргызстанда касиеттин кетиши, берекебиздин качышы, ошол жанакы шайтан аралап жүргөн жерлер көбөйүп кеткендиги үчүн ушул касиетибиз кетип барткан чыгар. Мен эжекемдин эне катарында ой толгоосуна жүрөк эзилип ооруп аткан түшүнүү менен мамиле жасайм. Кыргызстандан өзү негизи ошондой элибиздин касиетине да каршы келген, мусулманчылыкка да каршы келген нерселердин баарын көздү жумуп туруп эле жаап салышыбыз керек. Биз арылышыбыз керек, тазаланышыбыз керек. Тазалык жолго барышыбыз керек. Экинчи суроосу кечиресиз. Ушул карындаштарыңызга, түндө карындаштарга эми мына кинолорду карап отурсаңыз, эми теледен деле кинолор Кудай ургандай болуп атпайбы? Мен жана айтпадым ушул Манас жаңырыгы теле көрсөтүүсүнөн, анан радиоңуздардагы мен кабинетте ушул радиону коюп угамда абдан адеп ахлакка чакыруулар көп. Көп. Анан кээ телеканалдарды карасаңыздар, где вы красивые девочки, кто скучает, позвоните, уяласың да. Мына бир мамлекеттин элчиси менен жолугушуп калсам айтып атпайбы, силер баарыңар эле ушундай түнү менен кыйналып жүрөсүңөрбү, озабоченные что ли дейт. Себеп бүт жарыялар ошондой кетип баратпайбы. Ушуну кетирбей коюш менимче телеканалдардын жетекчилеринин эле көз карандыгы дейм да. Анан кинолорду койгондо дагы экранда өтө көп кан, өтө көп зордук, өтө көп зомбулук. Биз жаш балдардын ымыркай сезимдерин мокотуп атабыз да, кан көргөндөн коркуп элек башта. Бирөөнү өлтүрүп аткан болсо карай алчу эмеспиз, тоок союп аткан. Сөзсүз түрдө жол берет психологиясына, сөзсүз түрдө жооп берет. Бул бузат психологияны. Ошого көз каранды болуп калып атпайбы? Мектептин балдары тез бир нерсеге кабыл алат да. Ушуга мамлекетте жалпы тартип болбогондон кийин ушундай бейбаштык болуп